Нарву побеждает боец из Кыргызстана! Попытка болевого приема. Дамы и господа, на первой минуте 45-й секунде первого раунда болевым приемом на руку победу одержал представитель Кыргызской республики. Встречаем Арап Надиров! Ассаламу алейкум жігіттер, бүгін азыр кішіне разинка қылабыз, разинкадан кішіне сығата қылабыз, 3-4 күрік. Оңға бұрылабыз азыр. Жүгірдік бар. Жүгіріз, тегін баштайыз. Тайқанда жүгіріз, бұраттан. Басып көтеріліп, әйнекті қарауға, алдыңдара. Мен атын Надиров Арап, Кыдырчы айылының тұрғыны болам. Ошо Кыдырчы айылында орто мектепти бүтүргөм. 2011 орто мектеп бүтүрүп жогорку окуу жайга Ошто Ош мамлекеттик юридика институтуна тапшыргам. Ал жерде 1 жыл окуп, шартка байланыштуу Москвага баргам. Россия жергесинен 10 жылдай жүрдүм, быйыл келдим. Азыркы учурда ушу жаш балдарды айылда тренировка кылып атабыз, жардам берип атабыз. Моралдык жактан, физический, финансий жагынан полностью колдон келишинче. Спортко кызыкканым 2004-2005 жылдары жайма алында болгон. Алмалда мынал жерде футбол болот эле, футболдон кийин балдар мынал жерде бокс кружогу бар эле кичине. Мынал Мухаммед Токурга кайгылдырат эле, ошол жерде бир күн случайно калып кеткен. Ошондон кийин бокс менен заниматься эткенбиз 3 жылдай. Ошо райондорго барып түштүрдүк, турнирлерге, райондук чемпионаттарга. Андан кийин биринчи курс Москва бар. Москвада спорт менен алектендик. 2012 жылы биринчи жолу турнирге октагон ичине 2012 жылы декабрь айында чыкканбыз, биринчи турнирибиз. Ошондо биринчи жолу утканбыз. Ошондон кийин кызыгуу күчөйүп, спортто 16 жылдан бери жүрүп өткөнбүз буюрса. Ошо 16 жыл тажрыйбаны азыркы жаштар менен бөлүшүп атабыз. Көп турнирлерди, эл аралык турнирлерди Москва жергесинде өткөзгөнбүз. Северный Кавказда, Наличе жакта, Кабардино-Балкарияда. Ошол жакта мастер спорт толтурганбыз. 2 вид спорттон, рукопашный бойдон мастер спорт, русский грэпплинг деп орустардын өзүнүн организациясы бар. Комбат самбо деп. Ошодон эл аралык спорт чебермин. Общий профессионалдык турнирде 5 жолу турнирге чыккан профессионалдык. 3 жеңиш, 2 жеңилүү бар. Бул жака келишибиз жаз айларында келдик. Марттын баштарында. Себеби эң алгачкы себеби былтыр сентябрь айында айылдаштар Москвада жүргөн жерлештер акча чогултуп, ушу залдын полный ремонтторун бүтүргөнбүз. Маттары, сеткалары салып, грушалар бар ал жакта. Аны илебиз. Зал бүтүп калып, тренер жагынан кичине неме болуп, кичине проблема болду тренер жагынан. Анан жазда өзүм дагы ойлонуп, ошо жаштарга кичине тажрыйба бөлүп, өзүбүздүн жерибизге кичине кызмат кылайын деп келдик. Буюрса алган тажрыйбалар жаштар менен бөлүшүп атабыз. Буюрса эртең айыл намысын, областын, эртең жогору чет элдерден Кыргызстан намын коргой турган, эр азаматтар чыгара турган пландар бар буюрса. Ошо келип 3 айдын ичинде 2 жолу турнир өткөздүк мына залда. Жакшы балдар. 2-3 аптадан неме чыгып турат Ошко. Алыш спорт клубунун ал жакта Илим деген инебиз бар. Вольный барбадан тренер. Ошо балдар менен сыфат алып кайтабыз буюрса. Жакшы пландар бар келечек. Эмки жылы жакшы опыт алып, эмки жылы ошо чемпионат Кыргызстанга аракет кылайын деп атабыз. ММАдан, вольный барбадан, буюрса ийгиликтер дагы алда. Тамашада. Ага, тур. Тезак жаса. Бул жер 2003 жылдан бери ушу жаштарды сергек жашоого тарбиялап, дени сак, улутубузга кичине таңыбызды кошойлу деп балдарды баштаганбыз. Биринчи ушул залда азыркы действующий тренер Арап Надиров 4-классынан баштап келген ушул жерде. Андан бери канча спортсмендер чыкты бул жерден. Иминжанов, Тынчтыкбек, Арап Надиров, Айдар Ашимов, санай берсе көп да. 2 жылдан бери мына олимпийский видке өтөйлү, вольный барба, грэпплинг, келечекте мына Акжол Махмудов, Айсулуу Тыныбекова окшогон спортсмендер да биздин айылдан чыксын деген максатта
Москва шаарынан Арап Надировду чакырып алдык тренер катары. Буюрса азыр жакшы результат көрсөтүп атат балдары. Бишкекке чейин соревнованияларга барып, байгелүү орундарга ээ болуп келатат. Буюрса келечеги тең. Интернетти көрүп атасыңар зыяндуу жактарын, эми ден соолугу чың болуп, Кыргызстаныбызды башка мамлекеттерге тугузду көтөрүп, Кыргыздын гимни ойлонуп турса, баарыбызга эле жакшы да. Ошол себептен спортко балдарды көбүрөөк үгүттөп, спортту популяризация кылып, борьба, бокс, олимпийский видке көбүрөөк басым жасап атабыз. Бул жерде Араптын ролу өтө чоң, аракет кылып атат, жакшы. Ата-энелер баары ыраазы. Буйрса баары жакшы болот. Дейсиз спортсмен маштурсун айырмасы өтө чоң. Тренер болгондон кийин психологик жактан балдарды түшүнүш керек экен. Основной жаш балдар да. Кээбирки баланын нарагынан талант болот, Кудай бергенчи. Өздөштүрүп кетет сразу. Кээбиркилерди алдайсың, мактап, жакшы болот, окшош болот, кичине калды деп. Эптеп мотивация беребиз ошентипчи. Ар баланын кыялы ар кыл да. Кээбиркилери катты кайсаң түшүнөт, кээбиркилерди мактасаң түшүнөт. Кээбирки балдар залда жакшы күрөшпөй атып, турнирге чыккандан жакшы ачылып кетет. Кээбирки балдар мына жерде жакшы күрөшүп, барын жегип турнирге чыккандан кийин жеңилип калат. Ошондой экен тренерлик. Кыйын. Экинчи атасында мынча айтканда. Бул бардык жактан үйрөнөсүң. Тарбиядан главный тарбия буларгачы биринчи очередте. Жакшы спортсмен болсо да, ошо жакшы тарбияга ата-энесине мекенге кызмат кылган патриоттор болсо да, жакшы айылга, мекенге пайдасы тийсе, главный тарбия, илим, билим биринчи очередте да. Улууга урмат, кичиге ыздат. Мындай улуунун астында катуу сүйлөбөй. Эң главный мындай, ал жаштардын баарында эле бар экен, баары эле сөгүнүп сүйлөйт. Ошо главный ошону азайтып, кесимде күчү бар балдар анча-мынча түртүү этип күрөшүп атчы. Басымдуулук кылат да күчүнөчү, ошондойлорго түшүндүрүп, кичикпейил бол. Жакшы бол, мамилеңерди жакшы кыла, турнирге барганда да өчөшүп, сөгүнбөй. Анча-мынчасы кээбирки үйүнөн настроениясы жок болуп келет. Кээбиркисин ал жерде бир прием окшобосо нерв болуп, өзүн жоготуп коет. Кыла албайт экен деп отуруп алгандар бар да. Ыйлап ийгендер бар, бир-эки чабылгандачы. Ошолорду алдап соротосун, кийинкиси окшойт, окшоп атат, чабып кой деп. Ошо спортко кызыктырабыз дегенчи. Эми чоңдордо да бар анча-мынчасында. Физически күчтүү болот, прием жасабайт кээбиркилерчи. Чоңдордук основной характерден да, анча-мынчасы тренерлер укпайт турнирге чыккандачы. Өзүнүн күчүнө салып, билемдикке салыпчы. Спортсмен биринчи тренерин угуш керек да. Ошондо ийгилик жакшы болот. Тренер турнирге чыкканда времяны карайт, сенин балың карайт кандай. Турнирге даярдайт кадимкидей эле. Физически жактан даярдайт, выносливость жактан даярдайт турнирге чоңдорго. Азыр кичинерге мындай программасы кичине немерак буларды. Физически анча деле көп кылдырбайт жаш балдарды. Мына апта жакшы күрөшсөк, арка апта кичине жүгүрүп турабыз эки жакка чыгып. Алаксытып кызыктырабыз да буларды. Көбүрөөк физически болуп турган болсо, булар эртең жылаңасы кетип калат. Чоң балдар турнирге чыгып жүргөн балдарды аналарды катты эле даярдайбыз. Москвада 2016-жылдан бери тренер болуп иштеп калдым. Жакшы спортсмен, действующий спортсмендер бар. Кандидат мастер спорт алган балдар бар. Жакшы, анча-мынча тренер болуп иштеп атат, салачы. Биз мына залдан болгон күчүдү жумшайбыз, бар үйрөнгөн нерселер. Үйдө дагы жакшы тарбия бериш керек да. Бизде мисалы черезден болот. Экинчи, төртүнчү, алтынчы күндөр бизде 2 саат же 1,5 саат биздин колубузда болот да. Ошону үйүндө ата-энелер жакшы караса, азыр күн ысыкта уктаса, главный айыл ошода күн ысык, чөмүлгөн кетип калат же башка жака. Бала кызыксыз залга алып келиш керек, өздөрү дагычы кызыктырып. Кээбиркилер эмне кыласың, кеч калып келесиң, үйдө эле жүр, сен да чемпион чыгабы деп жакшы өсүп аткан балдардын шагын сындырып коет да. Мына жүрөт, ана мына жүрөт. Бир баланы экинчи бала салыштырып болбойт да. Бир бала секин барып өсүп кетет, бир бала жакшы өсүп барып токтоп калат. Үйдөн жакшы тарбия бериш керек, үйдөн ошо бардык жагынан үйдөн главныйчы. Барасың балам, молодец, утуп атасың деп. Кээбирде турнирден утулуп калган балдар да бар да. Иштеген эмес, эртеси утасың да, үйдөн жакшы моралдык жактан, психологик жактан тарбия берсе, бала ошо залга да настрой менен келет да. Утат, значит, мендей чемпион болот депчи. Үйдө кичине видеолорду көрсөтүш керек чемпиондордун. Ушундай болуп туруп балам, сен дагы болосуң депчи. Аслында жаш балдар да мына жерде. 5-класстагы 4, 2, 6 жаштан балдар бар, садиктин балдарычы. Кыдыршы айылындагы кароосуз калган клубту жаштардын жана айылдын элдердин ошо демөөрчүлүгү менен ошо спорт зал болуп азыркы кезекте иштеп жатат. Анан быйылкы жылкы 2022-ге ошол биздин айылдын жаштарынын сунушу менен жергиликтүү бюджеттен 450 000 сом акча каралып, onun içinden 100 000 сом айрым ушул оңдоп түзөө жерлерине каралган.
Қалған ақшалар ошол залдын ичине инвентарь алганы, тренажерный машыгуучу буюмдарды алганы каралган. Быйылкы жылга иншалла дагы ушул иштер аткарылса, эмки жылы дагы ошол жаштардын сунушу менен жакшы иштерди аткарабыз деген ойдобуз. Алгачкы ийгиликтеринен ал жерде Абубакир бар, жакшы бала. Жакшы өсүп келип аткан балдар, үмүт чоң буларданчы, буюрса. Эмки жыл чемпион кыргызга кача турган үмүттөр бар. Абубакир кайсы турнирлерди уткансың? Ушу жерде уттуң, өзүнүн айылың кубок болуп турат, ойнумардан. Ошону уткан дагы. Ушу жерден карасулуктар уш жерге келгенде утканбыз. Район турнирлерди уткан кезин, мейли. Жакшы бала. Ал бар, Өмүрбек деген балабыз бар, жакшы келип аткан, жакшы балдардан. Өткөн уткан турнирлерин айтты, ойнун барбадан. Ушу жерде Карасуудан. Карасуда. Мектептечи? Карасуда ошо любитель турнирге чыгып жүрөт азыр бар, чыта опыткачы. Ошо призовый месталарды алып атат, мына Карасууга чыгып, мына өзүнүн айылда болуп турат ай сайынчы турнирлер. Ийгиликтерди күтөбүз дагы булардан. Мына жерде Марат бар, 29 килограммда жакшы ийгиликтер жаратып атат. Бул балабыз да өткөндө жакында эле ушул жерде турнир уткан. Кубок Кыдырша деп ойны барадан өткөзүп турабыз. Буюрса кийинки турнирлерде областка чыгайын деген ниеттер бар. Булда да Дайыр бар мына жерде. Булар 29 килограммда күрөшөт, призовый месталарды алат. Эми өсүп аткан балдар, булар основной баары жаңы баштады. Марттан баштап күрөшүп атат 2-3 айда. Ийгиликтер жакшы буюрса, кийинки жылдары эми чоңураак ийгиликтерди күтөбүз булардан. Айылдаштардан колдоо болот мына жерден. Фондубуз бар, Кыдырша фонду деп Москвада желдештер чогулуп ошо турнир болсо акча салып турат, турнирге финанс жагынан колдоп турушат. Эми жакында мына жерде душ кылабыз деп атабыз, 2-3 айдан кийинчи. Ошо желдештерди колдоп мына жака душ кылсак, мына жергиликтүү желдештердин бюджеттен акча бөлдүргөн, канча суммадагы. Ошо 10-15 күнөн мына жерге тренажерный жана качка кыла турган немелер дагы келип калат мына жергечи. Буюрса келечекке үмүтүбүз чоң. Ошо балдардан чыгыш керек, 4-5 чемпион Кыргызстан, чемпион миралар чыгыш керек. Болгон күчүбүз аракет кылып атабыз эми. Bundan başka çoğun grupa da var, çoğun ballar. Эммемен Муспой детишет, алар ошто азыр. Çoğun турнир өткөн Open FC деген. Ошо дайдан ашат вес клуб, ошого келе албай калды. Аларда да жакшы балдар бар. Чемпион Кыргызстан уткан балдар бар, ММАдан. Международный турнир уткан балдар бар. Буюрса кийинкенерди көрсөтөбүз аларды. Буюрса келечекте чоң пландар өтө көп. Буюрса ошо айылдар менен чектеле албай калган. Спортто жүрөбүз, ошо 15-16 жүрөбүз. Мындан кийин да колдон келишинче чемпиондорду чыгарабыз. Аракет кылабыз буюрса. Кыргызстандын керегине жаралган элим, жерим, мекеним, диним деген балдарды чыгарышка толук немен жумшайбыз күчтү. Эми араб жөнүндө айта кетсем, араб биз айылда жүргөндө кичинебизде мектеп маалында биздин Токуров Мухаммед деген агайыбыз бар эле, ошол агайыбыздын колунда чогуу тренировка кылып, ошол убактарда, ошол мектеп убагында эле көптөгөн бир жеңиштерди багындырып, көптөгөн бир ийгиликтерди жаратып, өзүнүн күчтүүлүгүн, өзүнүн мээнеткечтигин, өзүнүн бир спортко болгон мындай кызыккандыгын көрсөткөн жигит эле. Өзүнүн айылдын шартына байланыштуу Москва жергесине кетип, ал жакта иштеп, ал жакта бош убактысында залга барып, машыгып, ошол Москванын өзүндө эле канчалаган бир жеңиштерге жетишип, канчалаган бир спорттун күчтүү балбандарын багындырып, чемпион болуп, ошол жактан иштеп жүрүп, тренировка кылып, машыгып жүрүп, ошол жакта тренер болуп иштеп жүрдү. Кийин арабты көбү айтышты, Москвага чакырдык, айылдан көбү айтып, ушундай келип, бул жакта балдарды тренировка кылдырсын деп бизге жаңы спорт зал түштү деп айтканда, араб ошол убактысын бөлүп, ошол жактан ишини коюп, бул жакта жаштарды өстүрөйүн деп келип, мына азыр Кудай кааласа биздин айылыбызга жаңы спорт зал түштү. Араб дагы өзүнүн ийгиликтерине багындыра баштады, окуучулар менен өзүнүн жеңишин бөлүшүп баштады. Өзү кандай ийгиликтерди багындырып, канчалык өзүнө бир көптөгөн нерселерди алган болсо, ошону азыр жаштар менен бөлүшүп атат. Сен жашта койсуңбу?
Жоқ, үстү. Бисип жаса сразу. Колуң кунчуп ал. Жоқ, колуң кунчуп жашайсың да. Тушаган ошондо. Турабыз кайра. Турасың Марат. Түртөсү жаңы кийини сразу жамбашып беребиз. Ал амандет, эңке. Барса өстүгө турабыз. Колуң коет. Түрт, алды арка түртөсүн. Жоқ, түрт биринчи. Амандет эсин эми жаса. Эми жасайсың. Жамбашты кош. Башынан, жамбашты кош, башынан жаса. Дайыр. Онан жамбашты. Түртүп туруп өзүң эне жамбаш тартасың. Эңке. Жоқ, сразу жаса. Амандет эс, түртөбүз, оңго солго түртөбүз. Баштан колдон түрт, эми жаса. Отуруп туруп. Турады, барса бул эңке түртөбүсүн, амандет эсин да. Келгенде жасайсың ушул жерден, сразу жамбашты киргизесиң да. Жамбаш менен урасың жерге, кол тартасың, жамбаш менен жерге урасың муну. Уктаңарбы? Мына жерде иштеш керек. Жамбаш менен. Сен жөлө кармап эле жатып алып атасыңар. Түшүнөрбү? Кыдыршага көчүп келгенибизде атам зал бар экенин билип алып, ушул жерге жөнөттү. Жөнөткөндөн кийин чемпион болгон келдим мен. Келечекте агай мени жакшы машыктыртат. Чоңойгондо мен Акчан Махмудовго окшоп Кыргызстан желегин көтөрөм. Бияка декабрларда келдим. Ошко ушканы бардым эле. Эрбол деген клубга. Ошака барып экөөсү менен Чебекөн теңин жеңип биринчи орунду алдым. Бул жактаям турнирлер болду. Бул жакаям катышып биринчи орундарды алдым, жеңиштерге жеттим. Кийин мен чоңойгондо саматтай болгум келет. Утуктарды утуп жеңиштерге жетким келе берет. Агайым жакшы эле машыктырат. Агай үйрөткөн приемдарды кылып турнирлерге барып жеңип келдик. Кудай кааласа дагы жеңебиз. Жигиттер, спортсмен болуш кыйын. Спортсмен адам күчүн толугу коверде көрсөтөбүз, рингде көрсөтөбүз. Уктаңарбы? Жогушураак болобуз кичине. Характерлер жоготобуз, күчүң бар деп бири-бириңе неме кыла бербейсиң, күчүң көрсөтө бербейсиң. Сыйлык болобуз. Чемпион болом десең, ата-энеңнин айтканын кыласыңар, жакшылап. Ким ата-энеси уктаган адам чемпион болот. Уктаңарбы? Деп сүйлөмөй жок. Улууга урмат, кишиге ызат. Түшүнөрбү? Ата-энең берген тамакты вовремя жейсиң, укта десе уктайсың. Айланып чыгып кетпей эшикке. Себеби биз эркектер общий. Келечегибизде ошо мекенди, жерди коргоон биз болобуз да. Ошо характерибиз да ошондой болуш керек. Биринчиден биз мусулманбыз, экинчиден биз кыргызбыз. Телефондо бар, TikTok көрүп алып ушундай болуш керек экен, чачыңар олтун баш кылмай жок. Көп күлбөйбүз, көп сүйлөбөйбүз. Тегиз жүрөбүз. Зала келдиңби, сыйлык болобуз, күрөшөбүз, бирөө чабып коюп, бирөө сен дайым жеңип койгон болсо, ага неме кылып, жинин келип, ушун жегишим керек деген характериңер жок кыла. Күчүбүздү матта көрсөтөбүз, коверде, турнирде көрсөтөбүз. Уктаңарбы? Түшүнөбү?